Эми бул хадистин аягында сүйүнчү мусулмандар үчүн эмне? Бул жерде мусулмандарга келген балелердин көбүн эскерди. Мусулмандарга ушундай кылыч түшкөн болсо эч качан көтөрүлбөйт. Жана ошондой ширкке түшүп кетишет, Аллахтан башкага сыйынып кетет, жалганчылар чыгат деп көптөгөн жамандыктарын эскерди. Андан кийин мусулмандар үмүтү үзүлүп калбасын. Үмүтү үзүлүп, кайгырып калбасын. Не чынында айтып атат: "Ла тазалу таифатун мин уммати алал хакки мансура." Эми менин үмөтүмдөн бир тайпа бар дейт. Алар ар дайым акыйкаттын үстүндө жеңиште жүрөт дейт. Бир тайпа. Ла ядуррухум ман хазалахум. Аларга каршы чыккандар эч кандай зыян бере албайт. Аларды жамандагандар, жаманат койгондор, зыян бергендер эч кимиси аларга зыян келтире албайт. Мындайча айтканда аларды акыйкаттан адаштырып кое албайт дейт. Хатта яти амруллахи табарака тааля. Качандыр эмне? Аллахтын иши келгенге чейин, кыяматка чейин деген мааниде. Кыяматка чейин сөзсүз түрдө тайфа мансура, акыйкатта жүргөн бир тайфа болот деп атат. Түшүндүңүзбү? Эми ошол акыйкатта жүргөн тайфа кайсы тайфа дегенде көпчүлүк алымдар ахлул хадис дейт да. Хадис ээлери дейт. Эми ошо хадис ээлериден максат ким? Жанагындай мусталах хадисти билип, хадис илими менен алек болгондорбу десе, жок, андай мааниде эмес. Хадис илими менен алек болгондор эмес. Өкүмдү, шариаттын өкүмүнү Кур'ан сүннөткө, хадиске, пайгамбарыбыз хадисиге кайтыргандар. Мындайча айтканда, акыйдасында дагы Кур'ан хадисти карманган. Фик амалында да бардык шарият өкүмдөрүндө Кур'ан хадисти ээрчигендер. Бидаттарды же башка нерселерди ээрчигендер эмес, Кур'ан хадисти ээрчигендер мына ошолор. Илгерки алымдардын сөздөрүнөн хум ахлул хадис, ушул тайфа мансура, ийгиликке жете турган тайфа, булар ахлул хадис десе, хадис илиминде алек болгон адамдар түшүнбөш керек. Себеби азыркы күндө бидатчылар чыгат. Бирөө бидатчы, акыйдасы бир өлгөн бир кубури болушу мүмкүн, же дагы бир бузуку болушу мүмкүн, бирок хадис илиминде күчтүү, хадис илими менен алек болот. Анан ошону мына ахлул хадис булар акыйкатта дегенде билгерки алымдардын сөзүн дайыл кылыш мүмкүн да. Андай мааниде эмес. Ахлул хадистен максат эмне? Ал хадис илими менен алек болушу мүмкүн, фик илими менен алек болушу мүмкүн, тафсир илими менен алек болушу мүмкүн. Бирок негизинен Кур'ан сүннөттү ээрчүүнү максат кылат. Кур'ан сүннөттү ээрчегенге аракет кылат. Ар бир маселеде Кур'ан сүннөттүн негизинде четкенге аракет кылат. Мына ошолор чыныгы ахлул хадис. Хадис ээлери дегенде максат хадисти ээрчигендер деген максат. Түшүнүктүүбү?